Брат, насой койчу. Насой? Ооба. Кыздар, силер насой айтып калдыңар уже. Мен кыз эмесмин. Анын эмне айтып атасың мага? Просто зыян эмеспи дейм да кыздарга. Мен эркекмин. Эркек? Ооба. Оюңарды көрө эле жүрбөйсүз клубда мушташкан. Келчир. Ачык эле жүрүп калдыңар ушундай, Ушунда кайсы баня каралы? Борончунун банясынабы же Добрдун банясына барып келелиби? Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын баардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын баардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн баардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орундатыңыз. Салам, урматтуу теле жана интернет көрүүчү. Сен биз менен отурсаң, демек сен билим алганды жакшы көргөн, жаңы бир билимдерге, жаңы бир ачылыштарга умтулган адамсың. Ким билет, интеллектуалдык долбоору жана анын жаңы сезонунун жаңы агайы мен Кубат Кубанычбеков. Бүгүн бизде конокто жылдыздуу конокторубуз, белгилүү инста блогерлер. Акыркы күндөрдө Кудайым буйруса актерлук чеберчиликтер менен дагы көп кырдуу таланттуу адамдарыбыз Медер менен Нуриза конокто. Куш келипсиңер. Ассаламу алейкум. Куш күнүңөр менен, кечиңер менен кандайсыңар? Жакшыбы? Куш аман эсен жакшы келип алдыңар? Жакшы. Алгач жакында тартылган кино тасмаңар менен чын жүрөктөн куттуктайын. Күттүңөр жакында чыгат. Буюрса. Неме таксандар барбы? Качан чыкканы жөнүндө? 12 январдан. 12 январдан баштап. Кудай буйрса. Бардык кинотеатрлар. Бардык, Мен үйдө домашний кинотеатрым бар. Андан да көрсөм, андан болбойт, Мейли. Анда мен мындай кинотеатрга барып баракел дейт. Жок, домашний кинотеатрдын кичинекейлери деле болот да. Эми биздин чыгарылышка мен билишимче келип кеткенсиңер, билесиңер шарттарын. Жеңил эле, оңой, жакшы маанай менен Кудайым буйруса эми бир эле нерсе мектеп ошол эле агай алмашып калды ошо. Бир аз семизирээк, бир аз чоңураак ошол эле. Анда эмесе килип калайлы, азыр 4 сабак боюнча таймашабыз. Базы кээ бирки сабактарыбыз алмашып калган. Ошонун шарттарын ананда түшүндүрө кетебиз. Биринчи сабакта 15 суроо берилет. Ким көбүрөөк туура жооп берсе, ошол жеңүүчү болот дегендей. Ар бир туура жооп берген адамга 2ден упай, Анан биринчи сабактарга өтөрдөн мурда эки сөз мектеп жөнүндө. Нуриза, айым катары сиз баштаңыз. Каякта окудуңуз эле? Мен Канча деген баага окудуңуз эле? 69 гимназияда окугам Бишкекте. 1-класстан 11 класска чейин мектепти 11 жыл бою, 11 жыл бою. Стабильность, Мектепти жаман көрчүмүн, чынын айтсам. Эмнеге? Кызыкчу эмесмин сабактарга. Эмне мектепте бирөө тартыпты беле? Жок. Билбейм, мен деген мындай балдарды, мугалимдерди, ушундай эркектерди, мугалимдерди жаман көрчүмүн башында. Эркек мугалимдерди? Жок. Так. Вообще эле мугалимдерди. Айдылайм, келиңиз, менин ордума алып барасыз. Ушундай 9-класска чейин өзүм бир кызыктай нерсем бар болчу да, мектепке такыр тартылчу эмесмин. Анан 9-дан кийин кичине ачылып, анан активистка болуп, анан кичине жакшы көрүп баштадым. Бирок по-любому башка чөйрө жагынан конкурстарга катышып, же физкультурадан дайыма биринчи орунда турчумун, черчениядан жакшы болчумун, сүрөт тарткандан. Негизи чыгармачылык жааты жакшы өнүккөн экен да. Так илимдер боюнча математика, физика вообще жак, ойлонуп да вообще дегенге караганда бир 4 менен бүтүпсүз, Кудайым буйруса. Медер,
Мен деген 1-класстан 4-класска чейин Ак-Өргөдө 84-орто мектепте окугам. Анан ал жак кичинекей эле мектеп болчу. Анан 5-класска көчкөнгө уже Ак-Өргөдө мектеп жок болуп калды. Анан 68-гимназия, окуу тарбия комплекс гимназиясына баргам. Алтын 8 деген команда бар эле. Ошол жакта окугам. Аякта 11-класска чейин окуп бүтүрдүм. Буюрса. Бүтүрүп анан Мектепте жакшы көргөн сабагыңыз? Физкультура алчу. Мен тура бересиз. Физкультурадан башка эме мен мектепте деген саатта окуйм. 7-8 чейин математиканы жакшы көрчүмүн. Эмне 8-класста эмне болду? 8-класста ошо математикадан берген математикадан берген мугалим жаман катуу урушуп койгон окшойт. Жок, просто эле кыйын болуп кетти. Косинус, синус, плюстар кошулуп кеткенден уже жакпай калган. Жеңил эле го косинус, синустар эң жакшы кызыктуу жерде. Тройной дифференциал дегендер бир аз оорураак. Болбосо. Жакшы. Азаматсыңар кандай гана болбосун, мына эми баягы кичинекей кезде өнөргө баргандай чыгармачылыкка жакын болчумун деп атсыңар, Кудайым буйрса ошону интернет аркылуу жалпы жаштарга тааныштырып атасыңар. Кандай гана болбосун, үлгү бойдон кала бериңиздер. Анан эң негизгиси баягы үлгүнүн да эң мен оюмча азыркы туура үлгүлөр бул баягы илимге, билимге умтулган адамдар, эң негизгиси энергиясы толуп турган адамдар. Ошондойлордон бололук, баарыбыз деле ошого үгүттөйбүз достор. Анда эмесе акырындык менен сабак өтөлү. Биринчи сабакты баштайлыбы? Даярсыңарбы? Баштайлы. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Биринчи суроо. Билесиңер, ким баскычты басып туруп жооп беребиз? Баспаса эсептелбейт, Баспаса баскан адамга берилип калат да, мүмкүнчүлүк берилип калат. Ошол себептен колдон келишинче басканга аракет кылабыз. Кеттик, биринчи. Эмечи, тиги. Кулаңызда чыгып калган кандай болбойт. Бул мен режиссер менен сүйлөшкөнүм беле. Бул силерге тиешеси жок. Кеттик, анда эмесе. Айтылышы ар башка, бирок мааниси бирдей сөздөр кантип аталат? Сындырат. Нуриза, бул? Синонимдер. Синоним, барекелде. Нуриза да. Кеттик. Кыргыз тил жакшы окугам просто. Жаман көрчүмүн. Математика. Эң күтүп турайын экөөң бир чечип алгыла. Айтасыз. Мылтык лыжа спорту. Мылтык лыжа спорту. Эмне деп аталат? Эме? Биатлон. Биатлон, барекелде. Ким Европанын терезесин ачкан? Тарыхта бир адамды Европага терезе ачты деп атап коюшат. Ошол ким? Өтө белгилүү адам. Нейле, ошол адам Санкт-Петербургду салган. Санкт-Петербургду салган ошол. Строитель. Строитель деп койсоң болот. Бирок негизи Орус Федерациясына өтө чоң салымын кошкон инсан да. Путин деп салгансың, билбейм мен. Эме? Петр Первый. Баракелде. Медерде дагы 2 упай. Петр Первый. Макул. Биринчи Петр. Ньютондун аты ким болгон? Исаак Ньютон. Мына сага. Нуризада 2 упай. 1980-жылкы Олимпиаданын символу ким? Айсултанбек. Ким? Аю. Аю. Азаматсыз. Айсултанбекова таармайт да, сиз Айсултун аю кылып салбадыңызбы? Мына күрөшкөн аюлар жакшы көрүшөт негизи. Аюларбы? Чын элеби? Мен билбейм, аю эмесмин. Мамалак. Кеттик анда эмесе. Этиштин канча чагы бар? Учур чак, өткөн чак. Эле? Келер чак. 3 чак. Азаматсыз. Экөөң мындай. Тур менен сон жооп берип атасыңар да. Кана, кайсы организмдер жер жүзүндө биринчи пайда болгон? Нуризалар депчи. Кайсы организм? Сен билесиңби? Кайсы организмдер жер жүзүндө биринчи пайда болгон? Ири, кичине, чоң. Басып жооп бере бериңиз. Микроорганизм. Баракелде, Нуриза дагы 2 упай. Кеттик. Украинанын акча бирдиги. Эмне? Сом. Ал Кыргызстандыкы сом, Украинанын акча бирдиги гривен. Медерде дагы 2 упай. Мен айткам, мен эсептеп гривен. Так. Суу катуу абалда бул? Муз.
Нуризада 2 упай. Жылдын 10-чу айы. Октябрь. Кыргызчасы? Неле? Мен туған күнімді аштым. 10-чу айда. 10 ай. Аяқ оны Аяқ өлі? оны. Аяқ оны емес. Баш оны. Жоқ. Ё-моё. Мен вообще бош ошол көрдім. Құлжа, теке. Арқар. Иә. Жоқ бұл? Елік. Бұғы де. Құлжа, теке, елік тапат. Тұрат, аю, мамалақ. Бұғы? Арқар. Не екен айтпайсыз бұл? Қой. 7 айы. 7 ай. 10 ай, 7 ай. 10 ай? Демечі. Оңыздың логикасы жол бұтпай. 10 ай, бірік 7 айда оталды да. Арқар болжатшы. Арқар. Жонды ешкімге берген жоқ міне бұл ұпайды. Қалды, ә? Сізге қалды. Сізге емес. Жоқ, бірік Нуриза октябрь деп жооп берген үшін 1 ұпай берейін. Нуризаға. Негізі қаншадан ұпай беріледі? 2-ден ұпай берейін. 2-ден, Дайырбыз бұл кейінгі сұрауға. Цельсий градусында суының қайнау чекті қандай? Чекті? Қайнау чекті. Үтірлік қой. Орысша айтқанда точка кипения деп аталады. Қанша градустан? Қанша градустан? 100 градустан. 100. Цельсийде 100-да. Туралы. Кеттік анамесе, атандашын дуэлге чақыруда эмне ырғытылады? Байпақ. Иә. Байпақ. Удай сақта, қачан байпақ ырғытчелі? Аса байпақ мес. Неме? Перчатки ырғытшатты. Перчатки. Жол болса, қырғызчасы? Қолға. Е? Же... Мелей? Мелей. Мелейді күт отпаймын ба? Мелей. Қолғап десеңер деле олар. Кеттік анамесе. Өйді. Жер өз оғының айланасында бір жол толық айлану үшін қанша уақыт керек? Bir жол толық айлану үшін... 1-2 айда айланып тұру, Жоқ, 1 суткада айланып. 1 суткада 1 жол айланады. 24 саат. Нуризаға берелік, туралы айтып берді. 24 саат, 24 саат, 1 сутка. Кеттік. Евразиядағы аянты бойынша ең чоң мемлекет. Россия. Мара келді. Дүние жүзі бойынша ең чоң мемлекет ол Россиясы. Россия ол? Мамлекет. Сотто біреуінің қызықшылығын қорған адам. Соттап қойды. Кім? Ким? Адвокат. Адвокат. Кімге берелі сонда? Bir-birden berip болғаны. Bir-birden berip қоялы. Bir-birden берелік, мәйлі. Bir-bir. Разнас. Нейлі. Анамесе 15 сұрау уақыт баяғы соңына келіп жетті, азыр жиынтықтарға төлемі. Сиз ай сайын квартирага 20 000 сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз 1 жылда 240 000 сом төлөп каласызбы? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 400 000 сом төлөйсүз, туурабы? Апи, ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турдум да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз? О, албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмөрлөргө чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Андемесе баштай берелі? Ооба, баштай берем. Кечки тамақты көп жеген адам не болот? Челек. Так, медерге бак азырынча 3 упай берип турайлы. Ушундай бир процесс болот экен да, кечинде тамакты көп жесең, ошол адам ошол бир нерсе болот. Не болот? Тамак түш көрөт. Тамак түш көрүшү мүмкүн, жакшы. Уктай албай кыйналат. Ич оорушу мүмкүн, кыйналышы мүмкүн. Албарсты осат деген. Албарсты басат. Албарсты. Мени басты. Анан мен. Аны басты. Жакшы, медерке жакшы команда болуп атабыз, Нуриза? Мен жашынакай эле жатам, кечинде жеп эле. Көп жеп алыппы? Силерди неме деп коет го жанагы? Сыйкыр шайымдарды эмне деп койчу эле? Ведьмаларды.
өлө тамакты жеп туруп анан булк этпей койгондорчу. 1 грамм кошпой койгондор. Abi sen anda ошондой болуп калдың. Өлө тамакты өлө көп жейт да. Бирок башка семирбейт. Ошо да. Мен мисалы үчүн тамакты жыттай эле коем, бирок семире берем. Мен жебейм деле тамак, жыттап эле жашайм. Түшүнүшүм. Кеттик, барбы варианттар? Кечинде тамакты көп жеген адамда бир ушундай бир процесс болот экен. Ичи ооруйт. Неме жардам десеңер ай деп кол көтөрөсүңөр, мен жардам берем. Бул адамдын дене мүчөлөрү менен байланыштуу. Ашказан ооруйт. Моюндан өйдө. Баш ооруйт. Баштан ылдый. Мээден ылдый, моюндан өйдө. Тамак. Боозу кыймылдайт. Болушу мүмкүн, жок. Тиш ооруйт. Болушу мүмкүн, бирок жок. Тамак ооруйт. Анда эмесе, мен туура жооп көтө берейин, кап этпесеңер, ал адамдын кулагы жаман угуп калат экен. Кечиндеби? Ошо. Ошо. Кечки тамакты көп жеген адам кулагы жаман. Кулак укпайт, Анда эмесе, гидрофобия деген эмнеден коркуу? Гидрофобия. Судан. Медерди дагы 2 упай. Гидро. Туура жооп болду. Эми күлкүлүү жоопко аракет кылалыбы? Сразу өтө бересиз го. Кийинкиге өтө берели анда эмесе. Горилла ачууланганда эмне кылат? Бакырат. Ия. Бакырат, секирет, чуркайт, жындалат. Төшүн чапкылайт. Дагы Тамак жейт. Башка жерин чапкылайт. Пока туура жооп болду элек. Азырынча туура жооп. Төшүн чапат, бирок ачууланганда. Төшүн чапканда ал өзүн көргөзгүсү келгенде чапкылайт да. Тамак жейт ачууланганда. Мен жиндимин дегендечи. Мен жиндим, менден коркула дегенде. Ачууланганда эмне кылат? Нуриза тиги женский логикага салып тамак жейт деп атат. Стресс поедание дейт, Жок, ачууланганда бир нерсе кылат экен. Бакка чыгып алат. Бакка чыгып алат. Ыйлайт. Мына жакшы варианттар кетти. Мужской варианттар кетти. Биз ачууланганда эркектер ыйлайбыз. Чё, серьезно? Дагы варианттар. Эмне кылат ачууланганда? Банан жейт. Өлө ачууланганда кибиге өтөт. Горилла ичип, маймыл болгончо кымыз ичип айгыр болбойсуң. Көзүң кызат. Мурдун чукойт. Болушу мүмкүн, но нет, пока жок. 3, 4, 2, бүт барын айтып калдыңар, ошол эле нерсе айтыла эле келең. Тамак жейт. Жок, эми мояктан чейин эле да, буякта көп деле нерсе жок да. Бетин чабат. Дагы. Эми элестетсеңер, мен гориллам да. Депчи. Мурдун монтет. Мурдун чоңойтат. Мурдун жана тырыштырат, Кара? Мурдун тырыштырат. Мурдун тырыштырбайт. Муяктан эле эмне менен байланыштуу? Дагы кебетесин бузат, дагы. И болгон эле бир нерсе калды ошо айтылбаган. Могу мүчөлөрдү айтып баштасаңар эле чыгып калат. Көз. Дагы. Көзүн жумат. Дагы. Мурунду эле кичке мурунду эле айтып бересиңер. Мурун деген реакция болот. Каш айтыла эле. Көз, кирпик, тил, эрин, тиш. Кирпик чаптатат бар. Болушу мүмкүн, бирок пока жок. Кашын жулат анда. Эмне кылат? Кашын боёйт. Тини келгенде. Тилин тиштейт, оозун тиштейт. Туура жооп. Тилин чыгарат. Дейби? Горилланын реакциясы жини келгенде ушинтип тилин чыгарат экен. Жантым бир айлана ушуга жеткирип туруп мындай бир аз мындай, хотя бы мындай эриндер нутка кылат десең, окшош аракет. Ошо аракет кылат. Бирок мен медерге жана 2-3 жолу күлкүлүү жооп берген үчүн 1 упай берейин, Бирок аракет бар да, аракет. Кеттик ара эмесе. Кийинки суроо. Жыл сайын болжол менен 250 000 үй бүлөлүү америкалыктар эмне болушат? Ажырашат. Молодец. Жок. Кара, сразу жаман ойлойт. Жакшы ойлойсуңар, позитив. Үйлөнүшөт. Жок, үй бүлөлүү. Үй бүлөлүү адамдар, болушат. Жыл сайын болжол менен 250 000 үй бүлөлүү америкалыктар эмне болушат? Укташат. Америкада канча миллиондун бар уктобой койбойт да.
Жыл сайын намаз окушат. Балалы болушат. Может, 250 миң киши ислам динин тутунат. Жок. Тек балалы болушат, жок. Жыл сайын андан көбүрөөк эле адам балалы болот го, мне кажется. Өлөт. Жок. Мейли, мен күтүп атам да качан бирөө агай деп кол көтөрүп. Агай. Агай деп, мен да өлө баланган агайлардан. Агай. Анда эмесе, бул эркектер. Жыл сайын болжол менен 250 миң үй бүлөлүү америкалык эркектер ушул нерсеге дуушар болуп кетет. Суицидке. Жок. Да позитивдүү ойлонсоңор, өлө сон нерсе болду. Өлө сонду? Өлө сон. Мен мисалы үчүн, мен үчүн өлө күлкүлүү көрүнөт да мындай. Күлкүлүү факт мен үчүн. Күлүшөтүн да. Барбы? 4-5-3-2-1. Мен оюмча Кыргызстанда мындай нерсе жок болуш керек. Кыргызстанда тескерисинчеси бар да. Тилекке каршы. Жок. Тилекке каршы? Значит, тиги жакшы нерсе экен да. Бизде ал жаман нерсе. Эми ал деле мындай жакшы нерсе деп айтпайм, бирок мен үчүн күлкүлүү сезилип атат да. Экинчи аял алышат да. Конечно, жок. Нуриза өлө сүйүнүп кетти эле. Анда жооп жокпу? Жок. 5, 4, 3, 2, 1. Жыл сайын болжол менен 250 миң үй бүлөлүү америкалык эркектер аялдарынан таяк жейт экен. Мен көзүмчө эле Нуриза медер жантамай саптуу таппай калдым, билбейм. Негизи эми мен айтып аткан нерсем бизде Кыргызстанда тескериси бар, тилекке каршы. Бирок мен үчүн күлкүлүү, бирок алар үчүн балким көйгөйдөр. Кудай сактасын, Америкада UFC чемпиондор бар да. Ошон үчүн бизге келбей эле койсун. Анда эмесе 5-чи фактка өтөбүз. Эч бир өлкөдө аскерде ушул нерсе кылынбайт экен. Эми бир да мамлекетте ушул нерсени аскерде кылышпайт экен. Бирок эми кандай айтсам, ушул нерсени кылуу аскер үчүн мындай туура эмес деп саналат да. Ар бир мамлекеттин аскери үчүн. Телефон колдонуу? Жок. Күлкүлүү варианттар болсо деле жооп бере бергиле, айтып бергиле. Ар бир мамлекеттин аскерлери үчүн ушул нерсе кылуу мисалы үчүн мындай жат көрүнүш да. Аскер үчүн, аскерлер үчүн. Кылган нерсе. Аскер кылган нерсе. Аскер кылган нерсе да. Аскерлер аскерлерге кылган нерсе дейинчи. Шапкасы жок чесип берген. Туура эмес. Туура эмес да. Медер түшүнүп баштады мени. Нуриза акырындыкка ойлонуп атат. Мен өңчө неме маникюрда подсказка барып кеттим. Дагы вариант. Күлкүлүү варианттардан да. Кана аскер ойлонсоңор мындай. Подсказка десеңер агай. Да, нормально агай деп сурагыла да мен. Агай, пожалуйста, подсказка. Мисалы үчүн аскерде бир бул нерсе, мисалы үчүн бир жакшы бир жечкендиктен кийин болот. Мисалы үчүн аскерде бир нерсе жакшы кылсаң, андан кийин бир нерселер болот го. Ошол учурда боло турган нерсе да. Мен билбейм мындайларды. Андай мага кызыктуу эмес дебейсиңби? Бирок мектепте жүргөндө аскерге баргым келчү мен. Присяга бирок ал башка да. Мен оюмча оор болуп болуш керек, туура жообун табышчы. Ошол себептен айта берелик. Аскерде бир да мамлекетте бир аскердин экинчи аскерге жанагы наам берилет го. Ошол наамды сол кол менен бербейт экен. Жалаң гана оң кол менен берилет экен да. Бүтүн мамлекеттердин катарында. Сол кол менен берип бул туура эмес экен. Өзгөчө бир кызыктуу факт. Билип аласыңар да мындай. Эмнеге только аскерлерге, башкаларга деле наам берет, ошолорго деле сол кол менен берсе неприятно же? Жок, эми бул аскерлерде ал үчүн жазалайт демиш. Ал эми мындай немелерди сол кол менен берсең, сол кол менен бер деген. Көп маани бере бербейт да, бирок дал ошо аскерлерде сол колго өтө маани беришет экен. Анда эмесе биздин экинчи сабагыбыздын жыйынтыгы боюнча Biz 3-cü sabaqdın şartlarını biraz araştırganбыз. 3-cü sabaq bizde muzika sabağı. Şartlar mınдай, negizi muzikada en manilүү nerse, bu özü muzika, бирок
Андан дагы музыканын баягы сезимдерди, ошол музыкадан жаралган ой толгоолорду дагы күчтөнтө турган бул эмне? Ошо музыканын үстүнө түшүрүлгөн сөздөр, Анан ошол себептен азыр биз силерге кыргыздын белгилүү болгон чыгармаларын, өтө хит ырларын, ыр-саптарын кара сөз менен окуп беребиз. Силер табышыңар керек болот. Даярсыңарбы? Анда эмесе жакшылап кунт коюп угалы, ким биринчи таба калса дароо баскычты басып туруп, мен билем деп туруп анан оригиналын ырдап берсе, 2 упай берелик. Мындай эле айтып койсочу, могулчу мындай деп. Баштай берелик, Жүрөгүмдө кайнап чыккан махабат күндөн күнгө кайгыга бажыратат. Сенин атың, сенин сүйкүм элесиң жүрөгүмдө болду. Хиттир бул. Өтө хитир. Мурдан эле Өлө буруп салат экенсиз кандай эмесин. Мен текстин билип атам, оон таппай атам. Оон таппай атасыңар. Азыр мен кээ бир сөздөр бар да, мисалы үчүн, аны айтсам эле дароо таап аласыңар да. Ошол себептен ошол сөздөр айтылбай калат да. Улантайынбы? Улантым, болбой калды. Мен сүйсөм да. Сен сүйбөйсүң. Мен сүйсөм да, сен сүйсөң тумарым. Баракелде, медерде 2 упай. Жеңил эле бекен? Жеңил сыяктуу. Өтө хитир, Мирбек Атабековдун аткаруусунда. Кеттик, улантабыз. Анда эмесе, медерде 2 упай болду. Эми бирок мындай жакшырдайбыз, мен сүйсөм да, сен сүйбөйсүң тумарым деп. Кеттик, кийинки чыгарма мындай экен. Татымын тоонун баалы, сүйөмүн балким алыс, арзуумду аягандай туюлармын, ичимден канча сага эзилбейин. Аселдейим. Ай баракелде, Нурзада 2 упай. Аселдейим, аселдейим, аселдейим. Калп айтпасам, Бекбербиев агабызды айтам. Кеттик, кийинки чыгарма. Сага деген армандарым айтылбай калды дейт. Сени тиктеп көңүл черим жазылбай калды. Сезимдерге чокту салдың бейтаныш кейгип, сарсанада калган күнүм арылбай калды. Сарсанада калган күнүм арылбай калды. Гүлжигит Байкенки эмеспи? Басып жооп бербейсиң? Гүлжигит Сатыбековдун ыры. Ким? Гүлжигит. Гүлжигит Сатыбековдун кайсы ыры? Ош Бишкек жолунда. Ошонун ыры эме? Гүлжигит Сатыбековдуку, Ооба. Жок. Анда эмесе Роза Шакирова. Жок. Мен азыр кийинкисин окуйм, дароо табасыңар. Бирок дайыр болуп тургула басканга. Дайыр болуп тургула. Абы болбойт да мындай. Кеттик. Сыргайланган. Сыргайланган. Неде? Сыргайланган, ыргайланган. Жан. Жолуктум. Негизи мен бирок Нуриза 2 биринчи тапты. Нуризага 2 упай берелик, азаматсыз. Кеттик кийинки чыгарма. Мээримиңе зар апакебай. Мирбек Атабеков апакебай. Баракы. Биринчи эле саптан таап койду. Мирбек Атабековдун Апек Энекебай деген чыгармасы. Замдан уурттам. Кеттик кийинки чыгарма. Сени сүйөмүн дейт. Сени күтөмүн. Сендеп соготко менин жүрөгүм. Үмүттүн шамын өчүрүп баарын кыйнадың жанды дейт. Болду. Баада эле угуп жүргөнмүш. Өтө популярный. Абсолютно хит.
Анда даяр болуп тургула басканга. Билбейтим да, куплеттин башын окуймбу же припевтин башын окуймбу, эмнеге дегенде куплеттин да башы, припевтин да башы өтө татып таанымал да. Экөөнүн бирөөсүн окуй бериңиз. Окуй берейинби? Ezilip büttüm. Barakelde. Негизи ezilip büttüm. Бекжан Темирхановго. Нуризага дагы 2 упай беребиз. Ошон менен Азамат Нуриза музыка сабагынан жакшы окуп келет. Кийинки чыгарма. Мен мындай көп угасыңар эме. Кеттик. Чийилген кашы, örülgön çaçı. Çiğliğin kaşı, örülgön çaçı. Kırgız kızları, mespe. Kırgız kızları? Kim neredeydi? Nurmat. Kim? Nurmat. Yok. Bayqap görsem menden güçü okşayt jaşı. Praktikan da. Bat bas, jetem aşıp, bir bolsam maga jöjem bolot bugün aşık. Jojo'larım, Cansalarım. Azamat sыңары мейдер биринчи болду. Jojo'larım. Men көп билбейт экен, бирок өтө популярдыр, Кеттик ана эмесе, кийинки чыгарма. Айлана жымжырт. Караңгы түн ортосу. Кандайдыр бир шыбырт калп эле ойготпочу. Uyku çok nege surayımın bul emne. Sezimder uçat uaqt toqtotpoç. Alı uçat nege alıstarga meni algalagan Ayperi Kubik kızı. Ay barakelde. Akkol uçkun gelет de. Ayperi Kubik kızının ne degenler ele? Akkol uçkun. Akku bolup Uçkum gelet. uçkum gelet. Aydaysı bu. Gezimde. Ama bir-birimiz menен ырдап туруп атабыз. Кеттик, карабайсың, кийинки жакшылап угалы, кызыктын баары алдыда. Карай берем. Жолуңду. Алмашкана. Келеби деп кайрылып. Ушул бойдон өзүңдөн каламбы же айрылып. Айлуу түндө мен жалгыз отурамын сени эстеп. Бирге жүргөн Жок, алмаз. Бирге жүргөн күндөрдү сагынып жүрөк эңсеп. Айлуу түнү келем сага эмес бекен? Жок. Азыр анда даяр болуп тургула, Жанасымыз болмайм намысың. Унута албайм. Келем мен өзүңдү. Unuta albay kelemin öz. Barakelde. Ким ырдачы эле? Нурлан Насип, Кеттик дагы. Азырынча 8 ыр жаңырыптыр, дагы 2 чыгарма бар. Байо сезим артта калып, балалыктан өттүкпү? Жан дүйнөмдүн аруу таза табышмагын төктүкпү? Ар бир кадам алга карай суроо менен ташталат. Мындан ары бизде дагы ойлончу кез башталат. Өкүнбөймүн, өтүнбөймүн, кайра тартып бергениң. Себеп ошол, сен да мен да эресеге келгенмин. Теңир тиреп тилек берсе, тик аскага асылбай, акырында бакыт багын багбан жандай асырай. Күч берчи. Кубат. Кимге жазайын? Бирдей. Birden bölüp konuştu. Бир-бирден бөлүп коелу, бир-бирден анда эмесе. Күч берчи, кубат бер. Кеттик кийинки чыгарма, жакшылап коелу, кунт коюп. Ошондогу сулуулугу ай дүйнөнүн
Мен жер шарын чарқайланып жүргөнмүн. Билбесем да бар экенин бул дүйнөдө ак сүйүү. Мен өзүмө качандыр бир убакта келген. Мен жашоодо канча жолу Канча жолдош күтсөм дагы ыйладым. Бакыт издеп өзүмдү өзүм кыйнадым. Жолукканда карай берип көзүңдү кубанычтан көдөнүмө көлдөдүм, сыйбадым. Биз жолуктук. Качан билбейм үмүтүм. Жүрөк отун бийлеп алдың сен бүтүн. Бир гана эмес, тагдырга миң таалайыма рахмат. Биз да кошкон ошол айлуу, ошол жыргал, ошол бейпил түн үчүн. Дагы эле ыр дейт. Албетте ыр. Майрамбек Осмонов эмес. Жок. Билбейм, тапкан жокмун. Билбесе да бар экенин бул дүйнөдө ак сүйүү. Мен өзүңө качандыр бир Жолугарым билгенмин. Баракелде. Жолугарым жонтон бери күтүп атам мен ошол сөздүчү. Жолугарым билгемин деген чыгарма. Жолугарым билгенмин эмне? Биз жолуктук, качан билбейм үмүтүм. Жүрөк отун билеп алдың сен бүтүн. Белгілер ыр бекен? Бир гана эмес, тагдырга миң талайыма рахмат. Сиз ушуну эле окудуңуз да тура? Эмнеге таппай алдым? Ошол айлуу, ошол. Мен жолугарым билгемин деген жерин атайын айтпай кеттим да. Анан күтүп атам. Сиз кээ бир жанагы белгилүү жерлерин айтпай кетип атасызбы? Айтпай, мен мисалы үчүн, мен азыр туруп тумарым деп айтып салсам, дароо эле табылып калган. Ошондо айтпай белесиз. Башында айтпадымбы? Анда мен сен Нуризада да 2 упай болду, Ошо менен 10 чыгарманы жыйынтыктадык. Кол чабуулар болсун. 4-чү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Биринчи суроо. Кайсыл өлкөнүн желеги? Египет, Тажикстан, Пакистан, Узбекистан. Кана? Баштабай. Медер. Нуриза ойлонгуча Медерден суроо жооп. Кана? Пакистан. Эме? Нуриза Пакистан дейт. Медер. Узбекистан же Тажикстан. Узбекистан го дейм. Так, Узбекистан жана Пакистан дептик. Туура жооп албетте эле бул деген Узбекистандын желеги. Ошо менен Медерде 2 упай бар, Азаматсыз кеттик. Кийинки суроо. Кайсыл футбол клубунун эмблемасы? Дордой, Бавария, Интер, Милан. Милан. Нуриза деп жазылды. Миланда. Бастырып салды, Миланда. Иә. Мен футбол билбейм да, мага карап Медер? Нуриза жакшыраак көрөт футболду. Милан. Экөөң тең Милан деп чөйсүңөр. Анда эмесе кол чабуулар менен бул Интер. Неге деген Интер Милан. Милан деген шаарда жайгашкан клуб, ошон үчүн М деген тамгасы бар. Интер. Милан кызыл түсү. Кызыл кара болот. Интердики көк кара. Анда эмесе кийинки экөөңөргө тең 0. Бул кайсы химиялык формула? Су. Газ, су, темир, таш. Су. Экөөңөргө тең эле 2ден упай бере берейин, туура эле да. Су албетте эле азаматсыңар, жеңил эле болду. Кеттик кийинки суроо. Бул кайсы белги? Парковка болбойт, жай айдоо, ремень чечүү, парковка дейт. Парковка болбойт. Медер? Ташта? Кимдер неме айдап жүрөсүңөрбү автоуну? Нуриза айдайт да. Парковка болбойт. Болбойт, экөөң туура жоопту көрөлү. Албетте эле парковка болбойт, экөөңөргө тең 2ден упай азаматсыңар. Кеттик кийинки суроо. Бул сүрөттү
Кайсыл кийим брендинен тапсаңар болот? Versace. Adidas, Puma, Chanel окуп бүтүрүнчү эле. Versace. Брендтин баарын билесиңер, кыйынсыңар, азаматсыңар. Кана эмесе кийинки Versace, топтора. Евгений Онегин чыгармасын ким жазган? Гоголь, Чехов, Пушкин, Лермонтов. Кишини окуп коюш керек болчу да. Бул 4-5 класстын программасы. Пушкин. Александр Пушкин, Медер. Лермонтов. Евгений Онегин. Сен билесиңби? Пушкин. Туура жооп, менимче баары эле белгилүү Евгений Онегин Пушкин жазганы баары билет го. 2ден упай азаматсыңар кеттик. Кийинки сүрөт. Колизей кайсы өлкөдө жайгашкан? Италия, Испания, Португалия, Франция. Кана Медер? Колизейби? Кана Нуриза? Жайгашкан, э? Италияда. Италия дейт. Нуриза Италия дейт. Медер? Португалияда козу. Жок, Португалия эмес да. Италия ма точно? Сен билесиңби? Сен жумушка калпинин башын чайпапсың, Силерки ба оюнуңар жакты экенбир. Өзүн шумжук. Өзүн онпуч, онун. Мага угузбай көп нерсени сүйлөшүп атсыңар, чечип атсыңар. Кана Медер? Эме. Айтып болдум. Испания дейм. Испания, Туура жооп албетте эле бул Италия, Римде жайгашкан, ошол себептен Нуризага 2 упай кетти. Мен айтсам айтып билесиң. Кеттик дагы кийинки. Бул кайсы автоунаанын белгиси? Tesla, Escalade, Chevrolet, Mustang. Кайсы? Билбейм. Билесиң сен. Я. Реально билбейм мен муну. Кайсыныкы? Tesla'ныкыбы, Escalade'дикиби, Mustang'дыкыбы же Chevrolet'никиби? Chevrolet го дейм. Мустанг. Медер Chevrolet, Нуриза Mustang. Туура жооп албетте эле бул Chevrolet'да. Так, Медерде 2 упай бар, э? Кеттик, кийинки суроо. Бул кайсыл планета? Марс, Юпитер, Уран, Меркурий. Планетаны сүрөт менен тааныйм, э? Ооба. Кантип тааныйм? Билбейм. Жердин кертесин билесиңби? Жок, ал жер го эми жашыл-пашыл Уран. калгандары. Жер качан жашыл болчу эле? Жер көк планетада. Жок, көк планета. Океан басканда, жок, бүт жердин баары эле көк, жашыл түс жок. Жердин баары океан эмес, полный. Океан анан тоолор болсо күрөң болуп турат да, жашыл эмес. Мындай. Могу карасаңыз көк болуп турабы? Жок, эгер мындай космический сүрөт бул глобус да. Ким тартып келип турат? Космостон космонавттар тартып келбейби? Кана бул кайсы планета? Уран деп. Мен билем. Уран. Медер? Юпитер. Юпитер. Туура жооп, конечно же, Юпитер. Азамат. Чекесинен таанып калдым да. Чекесинен чет эле таап алды. Жок, точкасынан таанып калдым. Могу меңиненби? Менде мең бар турабы, э? Ал эмесе кийинки суроо. Ушу менен жыйынтыктайбыз. 102 номерине кимге чалса болот? Мончо, өрт өчүргүч, тез жардам жана милиция. Милиция. 102. Милиция. Качан чалдыңар эле акыркы жолу? В жизни чалып көргөн эмесмин. Так, 103. Тез жардам. Тез жардам 101-чи. 101 өрттүк кош керек. Өрттүк жана өрт чыкса. Жок, биз 102 жөнүндө кеп кылып атабыз. 102 милиция. Өгөн 101 менен 103 милиция болуп калды. Милиция. Милиция? Же мончо. Милиция. Кана туура жооп көрөлү. Милиция, азаматсыңар. Экөөңөргө тең 2ден упай. Ошо менен 4-чү сабакты жыйынтыктадык. Нуриза айымда 4-чү сабактын жыйынты боюнча 12 упай. Медерде 16 упай болду. Туура эмес эсептеп койдуз. Жок, туура эле эсептеп келдим. Точно туура эсептедиңизби? Туура эсептедим. Анда эмесе 41 упай оюнубуздун жалпы жыйынты боюнча Нуризада жана 44 упай биздин Медер мырзада. Болчолар болсун. Негизи 4-чү сабак чечип кетти деп эмнеге дегенде буга чейин 29-28 болбоду беле. Анан Нуриза 4-чү сабакта 1 2 3 4 5 6 жолу туура жооп берипсиз. 12 упай алды. Медер болсо 1 2 3 4 5 6 7 8 жолу туура жооп берди. Негизи эле ушу 4 сабак көп жерден чечип кетти. Ошо менен 8 туура жооп 16 упай, 41 44 болуп Медер жеңишке болду. Куттуктайм, эми Нуриза бул жөн эле таймаш, жөн эле тамаша оюн. Ошол себептен бир көп неметпеңиз. Таарынбаңыз. Анан баягы силерди көрүп жаткан жаш, силерди жакшы көргөн фанаттарыңарга 1-2 сөз кайрылуу. Окугула. Көп окугула. Медер? Мага Нуризанын кыска нуска сүйлөгөнү жакты да. Менде
көп окугула, көп окусаңар утасыңар. Юпитерди билбегене жаман экен. Юпитерди билиш керек да. Ким? Юпитерди. Мен билип таппадым. Эми меңинен неметип. Билип тапты, эмне дейсем, окугула, эмне дейсиз, алып берип деп туралы дегенсиң. Окугула, жакшы окугула. Билимден алып ийгиле. Билимден алып ийгиле. Баракелде. Дайыр жолу Медермен Нуризага ыраазычылыгын билгизейин. Кудайым бурса көз тийбесин, Силердин азыркы жүрүп жаткан иш-чараңар, чыгармачылыгыңар жакшынакай баягы логический жыйынтыгы болот го, өзүнчө логикалык жыйынтыгы барып Кудайым бурса үй бүлө куруп, анан көп балалуу болуп, бактылуу болуп деген биз ошол эле тилектебиз. Ошол жакшы ниет менен силерге кайрылып жатабыз. Мен айтып атпаймынбы, мен тияктан өлө даярдап аткам, сөз унутуп калып калсайбыз. Эбет буруп кетпеңиз сөздү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул долбоорду көрүңүздөр. Көп билбеген нерсени билип аласыздар. Биз дагы бияка келип көп билбеген нерсебизди үйрөнүп алдык. 102 милиция экен. Монча деп ойлойм. Дайыр жолу урматтуу теле жана интернет көрүүчүлөр, интернет сүйүүчүлөр, чоң рахмат биз менен болгонуңуздарга. Лайкты басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Анан сөзсүз түрдө эмки жумада көрүшкөнчө НТС телеканалынын жалпы көрөрмандарына жалындуу салам. Аты жөнүм Кубат Кубанычбеков. Келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кирип келген жаңы жылыңар менен барыңыздарга чоң албан ийгиликтер. Ден соолукта оорубагыла, көрүшөбүз.